Неге ұмытып отырса болот? Урууга сүйлөбө, тилиң тарт. Эч кимден коркпойбуз, тайманбайбыз. Сен болбосуңсуң. Мен айылышкан да. Өбө. Ошо сен оюңда сен Европага же Америкага да кетип качкын болуп кеттиң бар го. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жаш муун жөнүндө эмнени билебиз? Муундардын кагылышы ар бир заманда болуп келген, боло берет. Жаштардын тилеги, кыялы, максаты эмне? Булардын жашоо образы ар бирибизге суроо жаратат кээде. Муундардын кагылышына келгенде жаштардыкын улуумун кабыл албай, улуумун жаштардыкын кабыл албаган кагылыштар болуп келген, боло берет. Мен бүгүн Темберов Life командасынын тентек балдарынын бири Актилек Капаров менен тааныштырам. Жаңы генерациядагы кыргыздын урпагы бүгүнкү жашоо образында экөөбүз эркин форматта кылабыз. Андыктан Актилек, сенин жашыңда мамлекеттик адилетсиз, коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүүгө биздин кайратыбыз жок болчу. Мококчоң ойгонбуз бизчи. Сен ошол журналисттик иликтөөгө канжагага башыңды байлап коюп чыгып атканыңды мен колдойм да. Сен сыяктуу четинен биздин балдарды тааныштыргым келет. Эл себеби сендей жылдысы жанып турган журналисттик иликтөөчүлөрдүн быкый-чыкыйын баскан турганын, жаткан турганын көрүш керек, төшөгүңдү аңдыш керек бийликтегилер сага окшогондордунчу. Бирок ошого карабай аракетиңерди уланта бергиле. Так саламатта калыңар. Кой, сен ал көңөн окатыңды өзүң элесиң мен сүйлөйсөм. Себеби силер кийгенди биз кийгенибиз жок, силер ичкенди ичкенибиз жок. Биздин заманда деген мунун четинде көргөн суу ичип эле чоңойгонбуз. Силердин поколениеңер ошондой турбайбы? Эмне кылабыз? Эме деп коет го. Көңгөнөн ат калабы, уйга жүргөн салабы. Вы не любите экспериментировать, вот поэтому вы застряли. Сознаниеңер ошол совет малындагыдай. Сен Балконскийлер менен ошон үчүн кызыкта тиги улуумунга сынчыл көз менен караганчы. Ооба, моюнга алабыз. Биз деген момдай бала кезибизден үйдөн да, мектептен дагы, коомдон дагы тыюулар менен чоңойгонбуз да. Алдыңынты бучкаштырып, бутуңду отурба, бөйрөк таянма деген тыюулар менен чоңойгонбуз да биз. Неге мынтип отурса болот? Мен түшүнбөйм да. Мен жөн түшүнгүм да келбейт, түшүндүргүм да келбейт да. Себеби капкаякта бир стереотипный түшүнүктөр да буларчы. Эски муундан баары эле тотугучтай кайталай берет да. Жаштарды мынтип этпе, тигинтпе депчи. Тарбиясы жоктур ушинтип отурат деп. Тарбиясы жок дейт. Анан бөйрөк таянганды мендер кичикесинде көп тил укчумун да. Эмнеге айтат? Же ошону чечмелеп айтып беришпейт да. Анан көп улуулар айта берет эмеспи? Бирденкени айтат. Кайра суроо берсең, аны каяшадай кабыл алат да. Улууга сүйлөбө, тилиң тарт. Тили кайрыбай эле мынтип жер карама болушуң керек да. Биз ошол кыргыз коомунун өзүнүн кулук мүнөзү, үй бүлө институту да ошондой, коомдо ошондой, анан бийлик ба тоталитардык коммунизм системасы, ошо диктаторлук немеге көнүп калганбыз да, баш ийип жашоогочу. А сендей жаштар момдай бейбаш чыкканы мени кубандырат. Мектеп партасындагылар, ана сендей балдар да тайманбайт да, тайсалдабайт да. Шунуардан жазбагыла. Рахмат. Бул эң чоң биздин поколение, биздин муун ушундай эле болуп атпайбы? Бизде эме жок, жаңы эксперименттер жасайбыз. Эч кимден коркпойбуз, тайманбайбыз. Мурунку совет, биз совет доорунда өскөн эмеспиз. Мен 94-жылкымын, биз постсовет эмеден уже төрөлгөм, совет курагандан кийин. Анан кийин мен муунумдун, мен жашындагы балдардын 80-90% мен деле да, мен эч айырмачылыгым жок. Сен ата-энеңден мындай жана мен айткандай нерселерди уктуңбу эле, кагууларды, тиги утушкаштырба, мынтип отурба дейт, мынтип отур дейт. А мен эме да, мынтип отурсам 5 мүнөттөн кийин бутум талып кетет. Анан эме алмаштырыш керек болот мындай. Кайра мындай кылыш керек, кайра мынтыш керек, мынтыш керек. Сен Балконскийсиң. Мен айылышкам да. Канча? Мен Ош базарда өскөм. Эмне соода кылыппы? Ош базарда эле соода кылып эле туугандар менен эле напитки, сигарет, тамекс, мамекс сатып эле ошол жакта өскөнбүз. Анан кийин айылга, Чүй областына көчүп кеткенбиз шаардан. Балконский деп өзүмдү санабайм. Балконский болсом билбейм. Балконский башкачараак болуп кетет. Балконский дейле көрүнө бересиң, тиги шаарда жүргөн жүрүм турумуңар, баскан тургуңар. Билбейм, Балконский деп. Сен
Аймас жок, Балконский. Сендей жаштар азыр көп учурда четке кетип атпайбы? Сен англис тилин билет экенсиң мыкты, орус, кыргыз тилин түшчөрүйсүң. Анан көп жаштар менен сүйлөшө келсеңчи, Кыргызстанда калгысы келбейт да. Эмнеге ошондой маанай бар? Себеби дегенде мен чет жакка барып келдим уже. Мен Россияда мигрант болуп келдим, Турцияга барып мигрант болуп келдим, даже Грецияга чейин барып мигрант болуп келдим. Тилди ошоктон үйрөндүңбү? Тилди бияктан үйрөндүм университеттен. Университетте жүргөндө. Университеттен үйрөндүм, курстарга жазылып барып, өзүм эметип аракет кылып эле үйрөндүм. Анын калганын полностью үйрөнгөн жокмун бияктан. Анын калганын Турцияга барып үйрөндүм, түрк тилин, англисчени Грецияга барып жакшы өздөштүрдүм. Билгенден билбегеним көп экен деп. Но акыры келип турду, кайрадан Кыргызстанга келдим. Мен азыр Кыргызстандан эч жакка кетким келбейт. Азыр элдер тааныштарым көп айтат да. Сен ушундай мындай резонансный иликтөөлөрдү кыласың, чыгарасың, ушу сен оюңда сен Европага же Америкага эле качкын болуп кеттиң барго депчи. Желанием болсо мен анысы качкын болбой эле мен чисто совестим мындай деп барам. Бирок мен баргым келбейт. Мен ал жака барып эмне кылат элем? Орусча айтат атпайбы? Где родился, там и пригодился деп. Тиги башка мындай жанга тынчыраак окат кылсаң болбойт беле, тобокелге салбай жаныңда. Себеби сен үчүн өмүрүң үчүн ата-энең көчүктөрү кыйпылдап отурат. Анда чындыкты ким айтат? Чындыкты ким айтат? Чындыкты анда Кытай айтып чыгабы? Же 7-чи канал айтып чыгабы? Же регион айтып чыгабы? Чындыкты баары билет кандай экенин, айткандан коркушат. Мне это не нужно дешет. А мне это нужно, потому что мен элдин келечегин ойлойм. Мен өзүмдү ойлосом, мен ошол Россиядан келбей эле жүрө бербейт. Сен де жеткен популист болосуң да чоңойсуң, элдин келечегин ойлойм деп ушунун манипуляцияда жана тетиги жогорку кеңештегилерден үйрөнгөнсүң да, саясатчылардан, публичный адамдарданчы. Мен элдин келечегин ойлойм, мен элдин келечегин ойлойм, мен патриотмун дегендер жеткен шуулуундар болот да. Анда мен ошол бирөөсүң. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Сиз эмне деп ойлойсуз? Мен эмнеге мындай иликтөөлөрдү кылып атам? Журналисттик иликтөөлөрүндө Темиров лайфтан көрүп жүргөндө, сыртыңан билип жүргөндө, ичиңен мындай ушундай жигиттер турганда, ушундай жаштар турганда, мен Кыргызстандын келечегинен коркпойм, чочубайм деген санаң тынчыйт да. Себеби буга кайдыгер эмес коомдук катмар бар экенинчи. Силер баягы коомдук институт катары калыптанып келатканыңарга мен кош колдодум. Анан момундай балдар менен, анан силердей жаштар менен сүйлөшүп отургандачы, силердин мага эмнеңер жагат? Мындай да, коркуп үрүкпөйт. Сен жана экөөбүз маек баштап атканда эле силер советтик коомду көргөн, тартипти көргөн деп атпайсыңбы? Ошонубузду жактырбайт да. Мага ушунусу жагат жаштардын. Ал эмес бешиктеги балдар дагы мектепке баргысы келбей, барбайм деп айтып атпайбы? Ата-энесине бирденке протест кылгысы келеби? Айта алат да. Кыргыздын баягы 50 жылда эл жаңы, жер, 100 жылда жер жаңы деген ушу да. Муун алмаш керек. Анан биз баягы эски түшүнүктөр менен эски калыпка салабыз деп жүрө берген болбойт да. Неге биз сиз критикалап чыгасыз, биз иликтөөлөрдү чыгарабыз, биздин артыбыздан гонение болот. Сенесиң, мен бала кезде колготки кийип жүргөм. Азыр 70-чи жыл эмес да. Анда эмне Ташиев ооруса? Кыргызстанда лечение кылбай, Германия. Батышка барып лечение кылат. Мен Европада бир да тургам жок, Америкада бир да тургам жок. Анан Эме да, муун алмашыш керек деп атпайсызбы? Муун алмашат. Алмашат. Совет Бирок көз караштар алмашпайт окшойт да. СССР качан урады эле? 90-жылы. 90-чы. Азыр канча жыл өттү? 30 жыл, 31, 32. 32 жыл. Муса пайгамбар өз элин пустыняда канча жыл өтүп жүрдү? 40 жыл ээрчип жүргөн да Муса пайгамбар, себеби кулдук аңсызынан чыгарган. Муун канча жыл калмашат? Андан да созулуп кетет го, себеби тоталитардык 70 жыл коммунисттердин диктатурасы менен биз итте койдон жоош, оозубузга чобалгыс болуп чоңоюп калганбыз да. Анан ошол биздики жана могга ириген сүттү куюп турупчу, аны төгүп кайра үстүнөн жаңы сүт куйсаңчы, ал да ирийт да. Биздин муун силерди ошондо иритип чиритип атабыз да. Бизге да ойлойбуз да, ушулардын тажрыйбасы менен мамлекет түптөлдү депчи. Ооба, мамлекет түптөлдү, бирок багытыбыз, аң сезим, түшүнүктөрүбүз туура эмес калыптанып калганда, дагы эле ошол авторитардык бийликке ыктап, Кыргызстанга бир момундай темирдей тартып орноткон президент болсо дегенди
көксөп отурбайбы? Ана мындай элдин келечегинен коркосуң да. Себеби эркиндик болгон жерде өнүгүү болот да. Анан силерге ишенгеним ошо да, силердей жаштар тентек оюн айта алат, кысынбайт, кандай жүрүсө, кандай басса ошондой болуш керек да адамчы. Туура айтасыз. Ошондо эмне кылыш керек бизде? Мамлекет өнүгүп кетиш үчүн улуу муундагы инсандар, адамдар полный кетип бошотуп бериш керекпи жаштарга? Же плавно мындай эме өтүш керекпи? Мен кече немени жана узкий коридор деген китептен талкуусун угуп кетип барат. Эксперттердин бир жакшы акценти мага жакты да. 90-жылдардан кийин СССР кулардачы Москвада кылкылдап митингчилер турганда, Кыргызстанда дагы митингдер болуп, аябай процесстер жандуу болгондо кылкылдап эл аянтка толупчу. Биз ошол митингдерди токтотпосок болмок экен депчи. Себеби биз эйфорияга эрте кирип алыпбыз. СССР ыдырады, мамлекеттер бөлүнүп кетти, өзүнчө эми жолубуз жеңил болот деп ойлогонбуз дейт да. Бирок тилекке каршы биз ошону үзгүлтүксүз улантып койсун кетсек болмок экен депчи. Биз ошондой процесстерди токтотпошубуз керек да. А биздин коом кандай? Митинг болсо жермогуз көрөт. Митингге чыккандар булар батыштын бузуклары, батыштын тиги акчасы менен мамлекетти кыйрата албай атат депчи. Жок. Биз агын суудай болуп, улам коомдо жанагындай көзөмөлдөр болуп турганда, элдин нараачылыгы болуп турган жерде бийлик катачылык кетирбейт. Биз ошону түшүнбөй атабыз да. Эл бийликтин катачылыгын көзөмөлдөй алат, талап кое алат. А биз болсо жым болуп эле ооз тилди тишке катып жашаган коомдо эч качан өнүгүү болбойт. Жана токтоп турган суу сасып кеткендей, коом сасып кетет, чирийт. Анан мындай коомдо сендей тентектер бул Кыргыздын ишенимин жаратат да. Кыргыздын кыялы силердин болушуңар милдет. Бизчи силер көргөндү, силер ичкен жегенди көргөн жокпуз да. Ишенесиң, мен бала кезде колготка кийип чоңойгонмун. Билет таңдан сурайт. Неге дебесиң, ал колготка биздин үй бүлө тартыштыгынан эмес, дефицит болчу да. Андай маселен силер гамашчым кийип чоңойдуңар, кышында каалаганыңдай ассортимент, каалагандай тандой аласың, кайсыны кийим десеңчи. Биздин убакта апам байкуш кууратып, ат башынын нарында суукту көрсөң, итте өлө турган кышын күнү суукта, апам байкуш мага кыйнайт эле. Колготка кий, тоң өлөсүң, чочоң үшүп калат депчи. Анан мен кийбейм, мектепке барганда бит караса шерменде болом, шылдыңдайт да бири-бирин колготка кийип алыптыр депчи. Ал эмнеден эле? Биздин үй бүлө чоң үй бүлө болчу. Тартыш бир жагынан, анан экинчи жагынан агесте бир эле колготка эмес, жанагы момундай идиш аяктар дефицит болчу. Мына эски муун калпайтырбайт. Анан биз 90-жылдардан кийин мен жана одноразовый чай деп атпайбыз. Мен ошону көргөндө шок болгом. Жана ушундай да болот турбайбы депчи. Биз совет мезгилинде туалетный бумага эмне экенин көргөн жокпуз. Советтик кесиптерди бүтүп жумшартып көчүгүбүз, тартышыбыз, колго тийген кагаздачы. А силер кийген кийимди, силер көргөндү, силер жегендин даамын тат элек эски муун. Ошон үчүн эме болуп атпайсыздарбы? Мурунку эмеден чыга албай атпайсыздар. Ооба. Анан чыга албай дагы азыр 70-жыл эмес да. Азыр 2022-жылда. Ал чыгара алганда проблема эмес. Силерде ошого киргизе албай аткан эски муун бар да, тиги жанагы. Бирок ошону деле эски муундан чыккан адамдар бар да, жакшы эле. Үйрөнө туручу адамдар бар да. Мисалы, сиз эмне? Üstüde çıkıp ayıp atmayısın. Eski mumlardan ötmüş gibi. Hatta özünüz eski mumsuz. Eski mum болгондо жашыруун китептерди көбүрөөк окуп калгам да. Совет мезгилинде жашыруун адабияттар бар болчу. Аны мен жана Элгутыга жабыштырып атпайбы? Элгуты кыргыз коомундачы, бул батышта бирөө келип сперма салып кетет дейсиң кыз келиндердин жатырындачы. Ал Кыргыздын эле кара чечекей кыз келиндеринен төрөлөт. Ал болуп келген кыргыз коомунда жанагы кыстеке деген сөз бар. Кумса, сайпана деген сөздөр биздин лексиконго кайдан кирген, эне тилгечи. Демек ошол коомдо жашаган да тек гана баягы жөө жомок менен келген. Андай эме сиз айткан сөздөр биринчи болуп атам сизден. Элдинге айтат да, особенно улуумунда советке орун көрүп калган кишилерчи. Совет маалында Кыргызстандын экономический эмеси, состояниясы азыркыга караганда
жакшыраак болчу дейт. Бир 2 эсе 3 эсе жакшыраак болчу. Анын баары жасалма түшүнүктөр, пропагандада тилегейибиз тегиздеп келгенде совет коомучу батыш коомундагы митингтерди, демонстрацияларды көргөзүп, мына булакта тынччылык жок, буякта капитализм бул жапайы коом деп бизде базар экономикасында адегенде 90-жылдарда түшүнүп түшүнбөй жүрдү да коомдагычы. Анан бирок капиталисттик маданиятты калптай албай биз жапайы капитализмди гана жек көргөн сезим менен чоңойдук да, а капитализмдин артыкчылык жактарын дагы эми сезип атабыз да. Анан биз совет мезгилинде эмнени көрдүк? Мен жана колготкам жөнүндө эмне үчүн айтып отурам? Анан түшүнүктөр дагы жөн мешукка салынган мышык болот го, эчтекен жарыкты көрбөй, анан кайжеңип барып токойдун арасына ыргытасыңбы, сайга ыргытасыңбы көрбөгөнчү биз өзүбүздүн келечегибизди көрчү эмеспиз да, каяка баратабыз, коммунизм каяка апарат дегенчи. Бизде ал Кремльге биз этнос катары гана керек болчубуз. Бирок эме турбайбы анда, биз совет дооруна караганда азыр салыштырмалуу жакшы жашайбызбы ошондо? Албетте жакшы. Совет коомунда үйүңө келип малың канча санап жүрчү. Анда азыр совет жеке менчикке ээ боло алчу эмессиң. Анда совет дооруна салыштырмалуу жакшы жашасак. Неге биз сиз критикалап чыгасыз, биз иликтөөлөрдү чыгарабыз, биздин артыбыздан гонение болот, уголовный кылмыш иштерин козгойт. Мына коррупцияга белчесинен эмес, монун сууга секиргенде эле кирип кетти. Мунун натыйжасы ошол советтик коомдун тарбиясы. Эл мамлекеттин өз билемдигине жол берип көнүп келген, көз жумуп келген. Мамлекет калп айтып атабы, кылмыш кылып, ууру кылып атабы, ошо совет коомунда тартиптүү болчу деп атпайбы? Атасынын башы аяктагы тартип совет коомунда деген ошол парторгдордун, башкармалардын бухгалтердерин ичип жеп эле жатчу, ошондой элечи. Ошондой эле коррупцияга кыргыздын өзү баш болуп барчу жанагы. Ага, эме да биз иликтөө чыгарабыз да, чыгаргандан көп киши эмес. Обычно эмелер бийликке жакын адамдар жазып калат да. Ушу сен ак элек только жаман жагын эметесиң. Могу иштеп атпайбы мондай кылып депчи. Биз жакшы жагын эле эметип кетебиз, айтып кетебиз. Бирок бир иш кылат. Бир чиновник бир иш кылат. Анан кийин иш кылып, жакшы экен, сонун экен деп баары отура берсе. Анда анын мотивациясы да жоголот да. Ал иш кылып, мен кылып койдум, бир күн иштедим, анан 2 жыл эс алам деген болбойт да. Ал биз көргөзөбүз, сен муну кылыпсың, бул деле жакшы, бирок мындан жакшы да кылса болмок депчи. Сага айтып аткандарчы, сынчыл ой жөндөмгө ээ эмес да. Сынчыл ой жөндөм менен бир ак караны ажыратайын, талдайын дебейт да. Алар көнүп калган тынч жашоогочу, мындай тынч жашоодо өнүгүү болот деп ойлойт да. Коомдун көзүн умачтай ачып турганда ошондо биздин бийликтегилер да ката кетирбейт. Анан силердин жасап аткан аракет, жеке сенин дагы журналисттик иликтөөңчү, бул бийликке болгон чоң жардамың. Жана Садыр Жапаровду далга таптап жүргөн кошоматчылар эмес, сен номер 1 жардамчысың да аларгачы. Себеби президент элге айтып атат да, ошол айтканы ачакей болуп калбасын үчүн сен иликтөөң кайра ошого жардам берди. Муну андай кабыл алып аткан жок да, алар баягы тоталитардык идеологияга аң сезими угуп калган, алар үчүн баягы элдин тынч, унчукпай тилин тишине катканы жагат да, майдай жагат. Ошон үчүн кыртыш сүйбөй чыгат. Мисалы кече эмес, бир 2-3 күн, 3-4 күн өтүп кетти окшойт. Акылбек Жапаров Бишкектин Бишкектин жолдорун текшерип жүрөт дейт, состояниясынчы, тротуарлардын, арыктардын, трассалардынчы. Анан карасаң центрде эле жүрөт да. А центрда, пускай ошо центрден хотя бы эмеде жүрүп турму, гум жакта болот, сум жакта. 2 көчө ары өтсүнчү, тиги Шопоков, Московскийлер жакта. Ал жактагы тротуарлар кандай өлүп калган, кандай состояниясын көргөн жок да. Бул Садыр тиги Акылбек Жапаров дегеним дагы бир неме да. Бул да бир кокуйда, кайсы бийлик келсе ташы өйдө кулап турат да, мунукучу элдики кылдый куласа. Акылбек Жапаровго чын денсаулык, өзүнө бир алайын. Мындай конъюнктур. Эме жатышпай, эстеп кеттим. Силер эмесиңер дейт, батышчыл, агенттер, бузукулар, тигиндей мындай толтур айтат. Анда эмне Ташиев ооруса, Кыргызстанда лечение кылбай, батышка барып лечение кылат. Баласын туулганын өткөрсө Германиядан өткөрүп. Анан кийин баласы Кыргызстанда окубай, Кыргызстанда футбол ойнобой, Италияда жүрөт, Испанияда жүрөт. Мына кече күнү Барселонанын бир академиясына өттү депчи. А эмнеге биякта ойнобойт? Мисалы, Акылбек Жапаров кече жакында эле тоже ооруду. Премьер-министр, глава кабинета министров
не доверяет отечественной медицине, и поэтому летает в Германию, ошол эле батышка, өздөрү жек көргөн батышка барып туруп, и там получает лечение. Почему они сами себе не доверяют? Анын уурдаган акчаларын да ошол жака жөнөтөт десең, тиги Мисалы, Садыр Жапаровдун эжеси бар, Райкүл Жапарова деген. Она сейчас где со своей семьей? Да, батышта. Польшада. А Польша это кто? Садыр. Член Евросоюза. Польша это член НАТО. Саясий куугунтукта жүргөндө Садыр каякта жүрдү, Европададыр каякта качып жүрдү. Анан жаман көргөзсө эле булар баягы советтик туткундан чыга элек буларчы түшүнүгүндө. Булар мага караганда өздөрү көп батышчылар. Мен Европада бир да тургам жок, Америкада бир да тургам жок. Биз калктын массасына дагы ушуну жеткиришибиз керек да. Батыш дегенде бир желмогуз көргөзгөн саясий инструмент иштейт да биздечи. Ошол бирденке болсо окуй бул Америка бизди басып алат турбайбы, батыш өлкөлөр басып алат турбайбы дегенчи. Анын алардын бизге колдоп буттап атканын унутуп калып атабыз. Тем более кечээ жакында эмеде Комсомольский правда уруда Камчыбек Ташиевди эме деп коет агент Запада депчи, агент Америка деп бирдеке чыгарып салып турду. А Камчыбек Ташиев бизди келип алып туруп, силер агентсиңер деп атпайбы? Силер международный организациялардан акча алып атайын бизге диверсия кылып кароолоо жүргүзөсүңөр. Мы по факту говорим. Тендерлер утту дейбиз, а мен уткан жок деп демек. Мында 200-түлүк бийликтегилерде да бар, калың элдин ичинде дагычы. Маселен, батыштын акчасы келип атат. Мектептерине жардам берип атат, гуманитарный жардам берип атат. Бул батыштын каржысына катышпай калган бир дагы түтүн үй бүлөнү таппайсың да. Анан эле бирдеке болсо тотугучтай кайталашат. Сүйлөшүп айтып аткан сөзүнүн ар жагына анализ кылбай калдык да. Эме да, МПО деп атышпайбы, жаман көрүпчү. МПО толтура да бизде, канча миңдеген МПО бар. Алардын арасында баарында эме периште эмес да. МПОлордун начары деле бар, мен билбейм. Жакшысы деле бардыр. Ошол эле тиги эме деп аткан жа пророссийский деп аткандардын жакшысы деле бар, жаман деле бар да. Сөзсүз да бул адамдын сапатына жараша да, жүрүм-турум, рухий сапаты кандайчы. Анан маселен парламентте канча депутат отурсачы, баары эле элдин мүдөөсүн ойлогондор эмес да. Анан ошончонун арасынан анан жалпы коллективин жаман көргөзөт коллегаларынчы. Коомдо деле ошол, бейөкмөт уюмдардын арасында деле ошол. Анан адам түбү таза эмес да адамчы. Ар биринен издей келсең, издей берсең чыга берет да. Анан сендей жаштарды Кудай Таала чийдин түбүнө таштап койгон эмес да, өсүп чыктыңар, рухий эркиндикке ээ болупчу. Мен эме кубандырат да, акыркы жылдары мен эме поколение, мен эме тең туштарымда эле поколениябыз да, биз жаңы поколениябыз да. Биз көппүз. Молодежь көп, жаштар көп. Биз миллиондорбуз. Анан кийин биздин аң сезимибиз уже айтып атат өзүбүзгөчү, жан дүйнөбүз. Чиновниктерге туугандар деле бар да, чиновник жаштар толтура да. Тияка, бияка. Всё, хватит. Урдабагыла. Всё, силердин убактыңар келип уже жетип атат мындай. Нормально эме да жаш өтөт да. Бизге нормально калтырып кеткиле. Чиритпегиле. Анан жаңы поколение келгенден кийин эмне алмагыр? 5 миллиард карыз, коррупционный схема, энергетикада, таможняда, еще карыз. А меня радует то, что наше поколение говорит: стоп, стоять. И готовностью бороться за справедливость. Ошол ак тилек, эски муунчу бул силерге болгону тормуз да. Силерге алар маек болуп бере албай атабыз биз эски муунчу. Эски муун баарына кулак жапырып көнүп алды. Кайдыгер болуп көнүп алды. Мамлекеттиңди тоноп атмактан, уурдап атмактан эмне болсо дагы улуу муун көчүгүн көтөрүп койбойт. Митингге чыгып койбойт. Келечек муун эмне болуп атат деп. Бирок ооздорунан эмне түшпөйт? Келечек жаштардыкы дейт да. Улуу муундун баары эле эмес. Сиз өзүңүз айтып кеткендей, улуу муундун баары эле коркок эмес, баары эле популист эмес, баары эле жагындай шаблондор менен жашабайт. Бар. Так же, как и бирок өтө аз катмар болуп атпайбы ошолчу. Ошондой эле жаштардын арасында деле бар. А жаштардын арасында мен эң таң калганчы Путин кулдар толтур экен да, путинизмди жөн эле кошуп колдоп, Путин болбосо бизди деген батыш дүйнөсү талкалайт деп анан колунда көтөрүп жүргөн, кийген турганын баарын карасаң, батыштын кийими, батыштын баалыктары. Мы разные, бүт барыбыз, ар кайсы ойдобуз. Но мы равные. Бул Кыргызстандагы эле маселе эмес.
КМШ курамындагы Совет өлкөсүн көргөн элдин баарычы биз дагы Борбор Азияда кичине демократия аралчасы катары дагы ак караны ажыратып калдык да коомчу. Бирок чийкибиз да бизчи. Россиянын курамында канча элдер бар? Булар байкуштар жөн эле орус кул болуп калды да чындап. Биз азыр жалпы баалуулуктар маселен кимдерге окшош? Украинаныкы, Грузия, Кыргызстан. Ушулар кичине тизгинди кагып, СССРдан бошонгондон кийин кичине эркиндикке умтулду да. Бирок дагы жеттер жерине жете элекпиз биз. Демократиялык эркиндиктин баркын баасын түшүнө элекпиз да, эгемендиктин баасын түшүнө элекпиз, аңдай элекпиз да. Сага окшогон тентектер мененчи биздин командадагылар менен ар бири менен ушинтип маңдай тескей маек кылып, алардын жаштардын кыялын, жүрүм турумун элге жеткирсек дейм. Анан мындай муундар ортосундагы келишпестикти биз жумшартышыбыз керек да, кастык тилин жоюшубуз керек. Улуу муундагыларды деле таптакыр аңкоо дегенден алысмын, бирок көнүп калган адатынан чыга албай атат да. Көнгөн адатты калтырышыбыз керек, түшүнүктөрдү, лексикондорубузду өзгөртүп, жаңы баалуулуктарды таанышыбыз керек. Урматтуу кыргыз эли, биздин каналга катталыңыздар. Тимиров Лайф KG жана Айт десе. Менден да кыстырма. Ар бириңиздердин бизге катталып койгонуңуздар, Patreon аркылуу жардам бергениңиздер эмне үчүн керек? Ушундай отту жанып турган жаштардын журналисттик демилгесин өчүрбөй шыктандырып турганга керек. Адилетсиздик менен күрөшүүдө сиз дагы четте карап турбаган болосуз. Андыктан биздин көрсөтүүлөргө бармак басыңыз, башкалар менен бөлүшүңүз, түбүнө комментарийга сөгүп да жазыңыз, алкап да жазыңыз. Айтор бизде жандуу кыймылдар болуп турсун. Мен айтып койгойм, чагылгандай түтөгөн калькулятор эмесмин. Ол жакеде шакылда сүйлөгөндөн эмесмин. Эмесмин. Мен андай демесмин, айта эмесмин.